Бир нече ай мурда Кыргызстандагы экинчи ири базар Кара сууда жүрөк күчүн алган окуя болду. Базарком Нурбек Эргешов доля бербегени үчүн соодагерди ур токмокко алган. Бир нече күндөн кийин тараптар элдешкен. Бирок жараштык деген видеодо бир гана Эргешов сүйлөп, жабыркаган киши үндөгөн эмес, айласы кеткендей абалда отурган. Клооп Кара суу базарынын айланасындагы окуялардын чоо жайын билип көрүүнү чечкен. Көрсө жакында болгон улутташтыруу деле андагы кландык эрежелерди өзгөртө албаптыр. Тескерисинче башаламандык күч алган. Кара суу базарын түштүктөгү Дордой деп коюшат. Соода сатык деле ошондой эле. Деңиз контейнерлеринде соода кылышат. Товар дагы ошол жерде сакталат. Айрым соодагерлер контейнерди ижарага алса, кээси менчик ээси. Бирок баары тең администрацияга контейнер турган жер үчүн ижара акысын төлөйт жана аларды орнотууну жетекчилик менен макулдашат. 2025 жылы июндун аягында Исламбек Халилов аттуу соодагер контейнерин сатмакчы болуп, базарком Нурбек Эргешовго келишимди макулдашууга барат. Бирок Эргешов контейнердин баасынан үлүш сурайт. Макул болбогон Халиловду башка көзгө муштап, телефон менен урат. Базаркомдун өзү сурады. 10% сөзсүз бересин деп кайра айтты да. Мен именно өзүм көргөнүм ургандардын 3 адам урду. Бул 10% мыйзамдуу акча эмес да. Жабырлануучу милиция чакырган. Бирок чакырыкка келген орган кызматкерлери Халилов менен кошо соодагерлерди кол салууга айыптаган Эргешовдун дагы арызын алып кетишкен. Ошол күнү кирип келип мага кирип келип кол салып мен эми аны тааныбайм. Аяктагы 10% эмне болгон 10% мен аны вообще билбейм. Бир нече күндөн кийин Нурбек Эргешов эки тарап жарашканы тууралуу видео жарыялаган. Биздин ишке эч ким аралашканды биз каалабайбыз. Экөөбүз жараштык, агайын болдук. Биз ушу анча туура эмес жол менен чыгарган журналисттер дейбизби, блогерлер дейбизби, ушулардан биз баарыңыздардан суранабыз. Бизди эч качан соцсетке аяк бияка таркатып раскидывать этпей эле коюңуздар. Окуядан кабары бар адамдар базарком ооруканага кечирим сурап, келтирилген зыянды төлөө үчүн келгенин айтышууда. Ошол жерден соодагерден сабады деген маалыматты төгүндү деп сурана баштаган. Ал макул болбогон соң Эргешов өзү селфи видео тарткан. Халилов өзү бул тууралуу айткандан коркот. Ал таасирдүү кишилерге кабылганынан эс болуп жүрөт. Базардагы бүгүнкү абалды жакшылап түшүнүү үчүн өткөн чакка кайрылыш керек. Кара суу Кыргызстандагы Дордойдон кийинки экинчи ири базар, өлкөнүн түштүгүндөгү эбегейсиз соода түйүнү. Мында Кытай, Өзбекстан жана Тажикстандын соода жолдору кесилишет. Советтик социалисттик республикалар союзу тарагандан кийин дал ушундай базарлар 100 миңдеген кишилердин жан сактоосуна өбөлгө болгон. Кытай товарлары арзан дөң соода, үй бүлө багуунун жолу. Базар 80-жылдары Совет бийлиги Кара сууда колхоз базарын ачкан кезде пайда болгон. 90-жылдары Советтик социалисттик республикалар союзу тараган соң базар шаар сыртына көчүрүлүп, жаңы соода катарлары кошулган. Базарды ондогон жеке башкаруучулар, базаркомдор көзөмөлдөшчү. Көпчүлүгү мурда мамлекеттик кызматта иштегендер же кылмыш чөйрөсүнөн келгендер. Бакиевдин тушунда базар олуттуу талаш тартыштын чордонуна айланган. Базардын мурдагы ээлеринин бири Жалал-Абадтан чыккан абройлуу спортчу Баяман Эркинбаев киши колдуу болуп, анын бир тууганы нааразылык акциясы учурунда өзүнө өрт коюп, бирок тирүү калган. Бирок дагы бир нече киши каза болгон. Баямандын үлүшү улутташтырылган. Бул үлүш Туратали деп аталчу. Ушул тапта базарды расмий жетектеген мекеменин аталышы дагы ушундай. 2010-жылдары Кара суу Матраимовдордун үй бүлөсүнүн таасирине өткөн. Кытай импортунун агымы базардын жанындагы Матраимовдун бажы терминалынан өтчү. Аткезчилик менен бажылык жол жоболоштуруу схемалары олчогон суммадагы накталай акча алып келип турган. Ушундай мамлекеттик жеке өнөктөштүк абалында базар дагы бир нече жыл турган. 2021 жылы бийликке Садыр Жапаров келген соң, илгери Бакиев учурунда дайындалган эски директор иштен айдалып, анын ордуна бүгүнкү биздин каарман Нурбек Эргешов отурган. Ал базарды башкарууга ышкыбоздук менен киришкен.
1-2 жылда эле 2023 Эргешов жетектеген Туратали базары мамлекеттик мекемеси Кара суу соода базары компаниясы менен мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимин түзгөн. Жаңы инвестор базарга 1 миллиард сомдон ашуун каражат салууну убадалаган. Каражат соода борборунун курулушуна жумшалган. Бирок журналисттер инвестор болгон компаниянын кожойкеси Базарком Эргешовдун энеси экенин бат эле аныкташкан. Бул маселе жогорку кеңеште дагы талкууланган. Бирок каармандардын атын эч ким ачык айткан эмес. Үчүн мамлекет алгандайын өзү иштетпейт. Бирөө фирмага берип, бир кишинин энесине каттатып аны иштетип атат. Эргешовдун жигердүү ишмердүүлүгү чыр чатакка алып келген. 2023 соодагерлер тобу Эргешов соода борборун курган жерден тышкары коңшулаш тилкелер дагы көзү өтүп жатканына нааразы болушкан. Ал менчик ээлеринин участкаларын сот аркылуу тартып ала баштаган. Биздин токтомдорду киргизип жокко чыгарып атат да. Жокко чыгарып, кызыл китептерди жокко чыгарып атат. Эми кызыл китеп жок деген сөз, бул мыйзам жок деген сөз да. Бардык документтерим бар. Жеримди ушу Нурбек Эргешов алам деп атат. Бул жерде 200 адамдын кызыл китеби бар. Ишенбесеңиз алып келип ушул жерге коюп беребиз. Соттун алдына кадастр бүт делолордо барып атат. 200 адамдын делосун жокко чыгарабыз деп. Көп өтпөй базарда таптакыр эле башаламандык башталган. 2024 апрелде бир эле күндө Кара суу базарынын тушунда жайгашкан Турдушкан Ташиеванын дүкөндөрү бузулган. 2 дүкөн тең менчик, ичинде товар жыйылган болчу. Бузуу тууралуу чечимди сот дүкөндөр сүрдүрүлгөндөн бир нече күн өткөндө чыгарган. Ташиева катышкан да эмес. Биринчи дүкөндү Турдушкан 90-жылдардын аягында сатып алган. Үйүн сатып 30 чарчы метрлик имарат сатып алып, кийин аны менчиктештирген. 2021 банктан насыя алып, экинчи дүкөндү сатып алган. Ташиеванын 2 дүкөнү тең базардын аймагында эмес болчу, коңшулаш жайгашкан. Бирок дүкөндүн тушунда катлаван казылган. Кыязы дагы бир соода борборун куруу үчүн болсо керек. Ошентип анын дүкөндөрүн сүрдүрүп салышкан. Ушу 2 жылдан бери ал Базарком 2 кирпич кое элек, котлованды казып койгон, 2 кирпич кое элек. Бузулган дүкөнү үчүн Турдушкан Ташиева жарытылуу кенемти алган эмес. Прокуратурага кайрылган соң ага кампадан орун берели деген сунуш болгон. Бирок ал жерде соода кылууга мүмкүн эмес болчу. Ошондо гана Базарком ага базардан 2 контейнер бөлүп берген. Бирок ал жаңы орунда соода кыла баштаганда контейнерлер башка бирөөнүкү болуп чыккан. Бирөөнүн 2 эмесин берип койду. Контейнерин. Анан ол контейнерди мен 15 күн иштеткенден кийин ол алып алды наркаданчы, алдап койду да. Эгасы бар экен. Аны дагы 2 бердиле, ал болсо звонок кылып атат. Документими точно билет да. Буну сиз арендага алыпсыз 10 жылга, арендага деп жазып берип туруп. Бирок менин контейнерим дейт да. Контейнер нотариустан кагазы бар, бардыгы меники. Сентябрдын аягында Турдушкандын контейнерин темир кескич менен бузуп киришкен. Ичиндеги товары бүт жоголгон. Ошол эле күнү Турдушкан Ташиеванын күйөөсү күйүттөн улам каза болуп калган. Мындан 1 ай мурда болсо Кара сууда соода кылган кайниси өтүп кеткен. Соодагер аял тапкан ташыгандан толук кол жууганын айтып жатат. Законный, биз 30 жылдан бери законный болуп жүрүп, эми бул Эргешев Нурбекке келгенде незаконный болуп. Мен 60ка чыгайын деп калдым. Эми кайсыл жакка барып жашашымды билбей калдым. Жолдошум болсом сыгылганынан, кысканынан өлүп калды. Каза болду. 26 сентябрь күнү. Мына 2024 жылдын апрелде мыйзамсыз дүкөндөрүмдү сүрдүрүп салды. Семьямды баккан булагымды сүрдүрүп салды. Азыр ушул моментте 2 курста мединий институтта окуган балам бар. Пединститутта окуган кызымды бирөөгө продевес кылып окуудан чыгарып алып, 5 баламды багып, ошол жерден дагы баягыны кредит алып, эптеп ичин толтуруп, эптеп жашап атканбыз. Бүйөм болсо 15 жыл иммигрант болуп Москвада Блорда иштеп жүрдү. Онун дагы Москвадагы иштеген мындай документи бар. Балдардын алдында жүрбөй өлүп калды. Ташиевага тагдырлаш соодагерлер Кара суу базарында жүздөп саналат.
Базардын атынан сотто менчиктештирүү боюнча иштердин мөөнөтүн калыбына келтирген мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик агенттиги чыгууда. Болбосо жерлер 20 жылдан ашуун мурда менчикке өткөн. Базардын жерин мамлекетке кайтаруу оңойго турган жок. Документтердин мыйзамсыз берилиши, мамлекеттик актылардын жоктугу жана каттоодогу башламандык 3 жылга созулган териштирүүлөргө себеп болду. Тийиштүү мамлекеттик органдар ар бир чарчы метрди кагаз жүзүндө тактап, соттук тартип менен гана кайтарып алышты. Ал эми соодагерлер бузулган мүлкү жана жоголгон товарынын карызын дагы деле төлөп атышат. Оптима банкты январга дейин төлөп жүрө бериптир, мен дүкөнүмдү сүрдүрүп салса деле. Фирмалардан жылдын башында бизге карыз берет эле, олордо товарларым жараксыз болуп, олордон карыз болдум. Азыр ушул моментте 6,5 миллион карыз болуп калдым да. Азыр үйүмдү банк эртеге алам деген, эртегеге кагазым бар мынакей. Кандайча Турдушкан Ташиевага кенемти катары бөлөк бирөөнүн контейнери берилип калган. Көрсө Кара Суу базарында бул кадимки эле көрүнүш экен. Гүлнара Ирисова көп жылдан бери балдарга арналган товарларды сатып иштейт. Мурда милицияда иштеген. Пенсияга чыгаардын алдында үй бүлөсү менен биринчи контейнерин сатып алышкан. $18 000 контейнер агасынын наамында болчу. Бирок соода тармагында көп деле кармалган эмес. Ата-энеси катуу ооруга чалдыккан. Айла жоктон базардагы ордун дүң соода менен алектенген коңшуларына ижарага берген. Соодагерлер менен Эргешевдин тиреши алгач Гүлнарага тиешеси жоктой болгон. Анын орду менчик базарлардын биринде жайгашып, жеке базаркомдордун бири менен келишим түзүлгөн. Алар менен иштешүү деле оңой эмес болчу. Контейнердин кожоюндары расмий жер салыгын гана төлөшчү. Бирок жерди ижарага алуу келишимин жыл сайын жаңылап туруш керек эле. Ал үчүн базаркомдор акча же булардын тили менен айтканда доля талап кылышчу. Төлөсөң келишим түзүлөт. Төлөбөйсүңбү, контейнерди базардан чыгарып салышат. 2024 жылдын башында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети башчысы Камчыбек Ташиев Кара Сууга келип, базарды иретке келтирем деп убада берген. Мамлекеттик программанын негизинде Кара Суу базары толук бойдон мамлекеттин менчигине өтөт. Эч кандай менчик ээлери мурда ээлеп алган, кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардығын тәртіпке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардығын тәртіпке салабыз. Ал жерлердин бардығы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң-чоңундай соода борборлор түзүлөт. Эч кандай байлар бизди коркута албайт. Эч кандай криминалдар, акчасы көптөр, эч ким сатып ала албайт азыр. Соодагерлер Ташиевдин билдирүүсүн кубануу менен кабыл алышкан. И все мы аплодировали стоя за такие слова, за правильное решение, за то, что справедливость восторжествовала. Бирок иш жүзүндө абал мурдагыдан да оорлошкон. Улутташтыруудан кийин базардагы расмий төлөм чарчы метр үчүн 220 сом болчу. Бирок бейрасмий доля өйдөлөгөн. В процессе под предлогом обустройства рынка контейнеры, киоски, лотки, работающие на аренде, он выставлял долю и собирал крупные суммы. За составление договора аренды земли с каждого предпринимателя собрал по 5000. 2024 жылы жай айларында Ирисова кезектеги жолу контейнер жайгашкан жердин ижара келишимин узартып, ата-энесинин көзү өткөндөн кийин өзү соода кылайын деп чечкен. Бирок базарком жолукпай кача берген. Кийин анын контейнери эчак эле сатылып кеткени аныкталган. Дал ушул ижарага алган дүң соодагерлер сатып алышкан. Я июль, август за ним бегаю с этим договором, чтобы подписать на этот контейнер. Он мне то я в Аше, то я на суде, то я в Бишкеке. Оказывается, он искал предлог и не находил меня тормозил, потому что сначала с 1 августа у них, или с 9 июля, там что ли, у них уже пошла договоренность. Көп өтпөй анын базардагы контейнери түп орду менен жоголуп, ордуна жаңылары пайда болгон. В августе 24 года мой торговый контейнер 72 со складом 2 этажа, без предупреждения, без уведомления, без причин, каких-то реальных причин, был снесен, украден из ряда. Алгач базардын администрациясы жооптон качып, контейнер кайда жоголгонун билбейбиз деп жооп беришкен. Акыры контейнер табылган. Көрсө аларды жол боюнча сүйрөп салышкан экен. Ирисова милицияга арыз менен кайрылган. Бирок алар Эргешев менен келишип алгыла деп кеңеш беришкен.
сотрудники РОВД меня сказали: Эдже, вы зачем на него пишете заявление? Он же там пользуется покровительством, вы лучше не пишите, вы лучше с ним договоритесь. Договоритесь, это речь о 5-10 тысяч долларах, которые я должна, откупные, я не знаю, как их назвать, или долю, 5-10 тысяч долларов. Вдумайтесь в эту сумму. Арадан жарым жыл өткөндөн кийин 2025-жылы мартта өз билемдик беренеси менен кылмыш иши козголгон. Не кража, самоуправство. Однако в течение полугода ни одной бумаги истребовано не было. Одно только постановление какое-то о передаче земель ГП Туратали, и все. Ирисова иштин материалдарынан жеке базаркомдордун жерлери мамлекеттик мекемеге расмий өтө электе эле. Эргешов анын ордуна жаңы келишим түзүп алганын билген. Натыйжада Ирисованын арызынын негизиндеги ишти кылмыштын курамы жок болгону үчүн кыскартып салышкан. 2025-жылы жайында иш кайра жандандырылып, кайра токтотулган. В Генпрокуратуру я ездила 3 раза. 3 раза. Это расход. Туда поехать, там 3 дня ходить. И в президенту письма давала, и в прокуратуру давала. Сколько обращений было, и коллективных, и единичных. Никто. Этот Эргешев Нурбек Кудаерханом стал. Он там пуп земли. Айтканы деген, вот Эргешевский закон там на территории рынка. Турдушкан Ташиева сыяктуу эле Гүлнара Ирисова дагы үй бүлөсүнүн бакубатчылыгы базарга байланганын айтат. Я человек на пенсии, содержала престарелую мать, инвалид. Тоже все документы я подшила в уголовное дело. У меня на иждивении студент, сын и 4 несовершеннолетних ребенка. И вот из какого источника, я кроме своей пенсии, я источник существования был, меня и моего брата, именно этот контейнер. Работы нет как таковой. Откуда мы должны средства на прожиточный минимум, на обучение, на питание, вот, на оплачивание коммунальных услуг своих дома, допустим. Вот откуда мы должны брать? Улутташтыруу тууралуу айткан кезде Ташиев Кара Суу базарында шарттар жакшырат деп ишендирген. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соода борборлордун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз. Менчик катары бөлүп беребиз. Ошол жерде жылуу жумшак жерде отуруп алып соодаңарды кыласыңар. Так, таза жерде отуруп алып туруп, бардык шарттары менен ичиндеги бул тамак аш туалетинен бери сону кылып көрүп беребиз. Так, мунун бардыгын мамлекет жасайт. Мамлекет колунан келет. Соодагерлер иш жүзүндө жаңы соода борборундагы орундар 10 000 деген долларга сатылып жатканын айтышууда. Жана дагы бир борбор курулууда. Анын аянты 182 000 чарчы метр. Баасы 75 миллион долларга барат. Инвестору Кыргыз-Азербайжан фонду жана аты аталбаган жеке инвесторлор. Базарды кайсы юридикалык жак башкарат жана кандай укуктары бар толук түшүнүү мүмкүн эмес. Туратали мамлекеттик мекемесинде Нурбек Эргешов иштебей калган. Соодагерлер менен жаңы келишимдерге ал СК Стандарт Строй компаниясынын атынан кол коюп жатат. Бул фирманын негиздөөчүлөрүнүн баары жеке адамдар, мамлекеттин үлүшү жок. Ал арада Кара Суу базарында иштөө барган сайын кыйындап жатат. Доля болсо кымбаттаган. Ким төлөгүсү келбесе аларды кууп жиберет. Орду башкага өтөт же бузулат. Муну дагы акырындык менен айына 5-6 кишиден кылып жатат дейт. Ирисова жабыркагандар чогула калбасын деген максатта. Эмнеге анда Кара Суунун базар кому Нурбек Эргешов эч кимди тоготпойт? Анткени анын аркасында тургандар өлкөдөгү эң жогорку кызматтагы кишилер. Мында президент Садыр Жапаров менен бир дасторкондо чай ичип отурат. Бул видеодо болсо Камчыбек Ташиев менен бирге митингде сүйлөп атат. Бул нерсеге катышып, менин эң жакын дос баламдын бир тууган агасы ушул экенчил партия менен келет. Мен бул баланы көп деле тааныбайм, көп деле билбейм. Бирок тууганда бир нерсени билемин. Жолборстун жанында жолборс жүрөт. Шакалдын жандарында, шакалдардын жанында шакалдар жүрөт, билесиңер, Эргешовдун жогору жактагылар менен карым катышы тууралуу соодагерлер да угушкан. Азыр сот негизи полный Нурбек тарапка чечип коюп атат да. А Нурбек болсо ошо жерде мобилде астында биз Садыр Жапаровдун сүрөтүн коюп алып чай ичип отургандардын аяк баягы бул не кылып немелерге чыгарып атыптыр. Мына бийлик бизде дегендей кылып.
андай эле Садыр Жапаров ошо менен чайышып калат. Нурбек көп эле не кыла бересиң, урматтуу Ташиев. Сиздин атыңызды көп эле саттат. Ташиев деп балаңызды саттат. Өкүл баласы болуп кетем деген сөздөрдү айтат. Эми жалап атат экен билебиз, эми так кандай тубанчылыгы бар экен билбейбиз. Нурбек Эргешовдун өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Базардын юристи Мухтар Жарбулов клооптун журналисттерине базарда иштегенине аз эле убакыт болгонун айтып, Ташиева менен Ирисованын окуясынын чоо жайын жакшы билбей турганын кошумчалады. Бирок Ташиеванын дүкөнү соттун чечими менен айыл чарба багытындагы жерде мыйзамсыз турганын, ал эми Ирисованын контейнерлеринин кожоюну башка адамдар экенин белгилеп өттү. Бул Ирисованын контейнер турган жердин ижара келишимин узартуусуна кандай таасир бергенин түшүндүргөн жок. Жарбуловдун айтымында аны Эргешовдун үй бүлөлүк компаниясынын мамлекеттик жеке өнөктөштүк укугун өзүнө өткөрүп алган Стандарт-строй компаниясы жумушка алган. Кандай жол менен, кайсы убакта экенин так айткан жок. Ижара үчүн такталбаган төлөмдөр расмий төлөмдөн тышкары накталай акча төгүү Кыргызстандын базарларында эчак эле нормага айланган. Өзүбүз күбө болгондой, мындайдан улутташтыруу деле сактай албайт. Эл алдында бийлик бир ууштоо эле байганы туура эмес. Жалпы журт бутуна турушу керек деп келет. Бирок азырынча бийликке жакындыгы бар бир ууч кишилер гана элге салык салып жатат. Ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул жерде турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Туурабы? Туура.